Эмне деп атат? Ва инни хифтул мавалия ми вараи ва канат имраати ақиран фахабли мин ладунка валия. Закария алейхиссалам айтып атат, албетте мен қорқтым дейді. Эмне дейді? Авамдың балдарынан дейді. Өзінің баласы жоқ болып атат. Авасының балдары бар болып атат. Мавалия дейді, асабат деп коет биздеги немеде мурас боюнча. Бұл дегені авамдың балдары немнесінен қорқып атат? Мүмкін мен өліп қалғандан кейін артыман менің шариатыма, диниме лайықты амал қылбай қоебу. Ошолорго бир туура эмес амал кылып коебу деп ошолордон коркуп атам. Мин вараи артыман дейт. Ва канат имраати, жана менин аялым ақиран, төрөбөс болчу дейт. Ал дегени ошо ал аялы дагы бир жашка жетип калган эле. Эми фахабли мин ладунка, өзүңдүн алдыңдан тартуулагын, валия, мага колдоочу бир перзентти. Валия деп мынакей колдоочу бир перзентти. Ярисуни ва ярису мин али Яқуб. Мага дагы мурас боло турган, Яқуб пайгамбардын урпагынан дагы мурас боло турган ушундай бир колдоочу бергин өзүңдүн алдыңдан. Ва жаалху робби радия, жана о Роббум, аны сен өзүңдү разы кыла турган адамдан кылгын дейт. Перзент сураганда кандай перзент сураш керек экен? Алладан сураганда салих перзент сураш керек экен. Бул салих перзент сураган тугандар пайгамбарлардын сүннөтү. Робби хабли мин ладунка зурриятан тоййиба. Мынаке Закария алейхиссалам зурриятан тоййиба, таза урпак бер деп сурады да. Не деп сурады? Таза урпак бер деп. Иманды урпак бер, таквалы урпак бер деп сураган. Бул пайгамбарлардын сүннөтү экен тугандар. Балалуу боллойк эле Алла Тааладан сураган. Ушул жерде эми айтат да, өзү дуанын адептеринен сөз биринчи Алланын неаматтарын эстеп, анан Алла Тааланыга өзүңдүн кажеттериңди айт дейт да. Алланын кылган жакшылыгын, Алланын кудуретин айтып, Аллага мактоо сана айтып, анан өзүңдүн кажетиңди айткын. Я Алла, менин мындай муктаждыгым бар, мындай кажетим бар, мындай алсыздыгым бар, мындай тигиндей депчи. Бул дуанын бир адептеринен да.